Bahreyn Kırgızistan üçün en жақын Arap мамлекеттеринин бири экенин аса белгилегим келет. Биздин өлкөлөрдө жалпы тарыхый жана руханий баалуулуктардын окшоштугу байланышып турат. Бүгүнкү жолугушуубуз Кыргыз Бахрейн парламенттик байланыштарынын өнүгүшүнө чоң түрткү берет деп мен терең ишенем. Улуу даражалуу кагышаа менен бүгүн абдан жемиштүү жолугушуу болду. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыгыбыздын абалы жана келечеги тууралуу жакшы ой пикирлер менен бөлүшүп, пайдалуу макулдашууларга жетиштик. Улуу даражалуу менен эки өлкөнүн достугун жана кызматташтыгын мындан ары тыйла бекемдөөнү толук колдодук. Урматтуу төрага, биз Кыргыз Республикасы менен Бахрейн өлкөсүнүн ортосундагы мамилелер жана кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүнү көздөп жатабыз. Өзгөчө соода саттык, экономика, инвестиция, финансы жана банк тармагында кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Биз Бахрейн менен парламенттер аралык кызматташуунун дагы өнүгүшүнө чоң маани беребиз. Бул жагын учурдан пайдаланып сизди Кыргыз Республикасына расмий сапарыңыз менен келип кетишиңизге чакырамын. Сизди биздин парламенттин спикери мырзасы менен кошо сизди Кыргызстанда тосуп алууга кубанычта болобуз. Урматтуу президент мырза, дагы бир жолу ушул сиздин мамлекет, бир тууган мамлекет Бахрейн мамлекетине келишиңизге абдан кубанычта экенибизди билдиргим келет. Буюрса ушул сиздин зыяратыңыз эки өлкө ортосундагы мамилелердин баягы жакшылыктарынын ачкычы болсун. Биз ушул бир туугандыкты, ушул мамилелерибизди бардык тармактарда ушул кызматташтыкты бекемдесек деген ниетибиз бар. Ошондо биз ушул эки тараптуу иш сапарларды, расмий сапарларды бекемдесек, көбөйтсөк, ошондой эле бирибиздин ортобуздагы позицияларды, маселелер боюнча позицияларды бекемдесек, координацияласак дейт, ошондой эле бардык башка тармактарда дагы мамилелерибизди, кызматташтыгыбызды күчөтсөк. Урматтуу президент мырза, ушул биз ушул сиз айтып өткөндөй парламенттик мамилелерибизди бекемдесек деген оюбуз бар. Биз ошону каалайбыз дейт. Ошол андан тышкары биз ушул эл аралык жана эки өлкө ортосундагы кызматташтыгыбызды бекемдешибиз керек экен.